Саламатсыздарбы, урматтуу коллеганын катышчылары. Кайналуу иштетүү боюнча, сушка боюнча 8 миллионго жакын акча бөлүнгөн. Ошонун 6 миллиону быйылкы жылдын эсебинен келип түштү. Бул өзү 18-жылы жеңип алышкан экен. Жумуш башталды. Бири ширин уйкуда олтурса, башкасы телефонун ойноп убакыт өткөргөн бул жыйын 30 октябрь күнү өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жыйындар залында орун алган. Аталган видео социалдык тармактарда кызуу талкууланып, албетте уйкучу чиновниктер көпчүлүктүн жемесинде калды. Facebook колдонуучулардын бири: жалаң уктай турган чалдар болсо уктайт да. Тем более семиз экен баары. Лучше креслосун бошотуп отставкага кетишпейби? Анан кеңири укташмак десе. Башка колдонуучу: Жалал Абадтын чоңдору жемге тойгон койлордой болуп уктап атышат го деген пикирин калтырган. Айрымдары: айланайын кыргыз элим, кайда баратабыз? Бул уйкучулар баары курсагы ток, чөнтөгү толу акчада. Сооронбай Шарипович, бир чара көрүңүз деп жазып президентке кайрылган. Дагы бири: уйку менен соонун ортосундагы баары. Буларда эмне ой, эмне түйшүк. Солдат спит, служба идет. Эптеп күн өтөт, айлык акы, пара сара. Баары бар. Ошон үчүн магдырашат. Кайдасыңар? Эл үчүн башын сайып иштей турган жигиттер. Баары кетти. Жумуш издеп тет жакка деген сынын калтырса. Белгилүү куудул Талант Анарбаев кайдыгерлик күч алды. Эртең бүрсүгүнкү тойлорго кошумчаны, параны каяктан алам деп олтурушат. Же болбосо акыреттен коркуп, өлүмдү эстеп олтурушат деген оюн жазган. Ошол уктап турган кадрлардын баарын алмаштырмак. Албетте уйку менен жыйын өткөргөн чиновниктерге чара көрүлүшү керектигин айткандар четтен чыгат. Анткени уктап же телефон ойноп олтуруунун өзү көп нерседен кабар берип турат. Көп нерседен кабар берет. Аябай көп нерседен. Биринчиден алардын ошол ишке болгон кызыкчылыгы жоктугун билдирет. Экинчиден ишти билбегендигин, иштин көзүн билбегендигин билдирет. Үчүнчүдөн алар иштөөнү каалабагандыгын билдирет да. Бул эмнеден келип чыгып атат? Биринчиден кадрлар тандалган эмес, жакшы тандалган эмес. Көрүнүп турат, баардыгы эски кадрлар. Баягы эптеп күн өткөргөн адамдар экени көрүнүп турат да. Болбосо антип уктабаш керек да. Отчет болуп аткандай, отчеттун плюс минус жактары бар, жакшы, жаман жактары бар. Ошолордун баарын талкуулап, жандуу катышып отура турган жерде баягы ошентип уктап отурганы бул мага тийишпесин, мени чукпасын, кемчилдиктерди айтпасын деп чогултулган кадрлар экени көрүнүп турат. Андыктан жок эле дегенде, буларды кызматтан кетириш керек деген пикир ортого салынды. Ошондой мүмкүнчүлүк болсо, менде ошондой бийлик болсо, ошол уктап турган кадрлардын баарын алмаштырмак. Жаңы мыкты уктай отуруп талдап ар бир ишти жасай турган адамдарды бийликке алып келмек. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан чара көрүү аракети аталган видео тараган күндөн тартып эле башталганы кабарланды. Чара көрүлдү, тийиштүү түшүнүк каттар алынды. Жана ошондой эле алардын жетекчилиги тарабынан дагы балким сунуштар берилиши мүмкүн. Ошон үчүн жергиликтүү бийлик, областтык жетекчилик тарабынан аларга чара көрүлдү. Бүгүнкү күндө дагы көрүлүп жатат. Алынды же кызмат абалында каралышы мүмкүн. Аны эми мыйзамдуу жактары каралат. Балким аны эми комиссиялар чечиши мүмкүн. Же тийиштүү тармактар өздөрү чечет аны. Балким кызматтык абалы же болбосо дагы бир сунуштар берилиши мүмкүн. Демек, уйкучу атыккан чиновниктерге карата
Мындай чара көрүлөт деп кесе айтууга облустук бийликтен чамасы жетпегендей болуп турат. Ал эми түшүнүк кат жазуу, сөгүш жарыялоо сыяктуу иштер жетишсиздигин Айтмамат Оморов белгилейт. Түшүнүк кат деген, баягы эскертүү деген, сөгүш берүү деген бул баягы эсирден калган бир болбогон бир чара да. Эгер капитализм өнүккөн, капиталисттик система өнүккөн мамлекеттерде болсо, ошентип уктап отурганын көрүп туруп өзү эле отставкага кетет. Отставкага. Биздикилер баягы Союздун эле бир жарыбаган, эч бир жерде бир натыйжа бербеген чараларын көрүп, сөгүш, эскертүү, анан ушинтип келатат да, түшүнүк кат жаздырып алуу. Булар эч качан натыйжа бербей турган чаралар болуп эсептелет. Чынында бул көрүнүшкө олуттуу чара көрүлбөсө, кыргыз чиновниктеринин кадимки адатын айланып калды көрүнөт. Башкасын айтпаганда да ушул жылдын 22 апрелинде Ош шаарында президент Сооронбай Жээнбеков катышкан форумда да дал ушундай, мындан да артыгыраак көрүнүш орун алган болчу. Бирок аларга да акыр аягында ар кандай шылтоолор айтылып, дээрлик эч ким, эч кандай чара көргөнү байкалбады. Президент сүйлөп атса жыйында, губернаторларыңыз уктап атат. 2 губернаторуңуз уктап атат. Сиз жумуштан алыңыз ошолорду. Срочно. Биз конституцияда укугубуз менен биз сизге чечип беребиз. Көчө бүгүн айтып аткан маалымат туура эмес. Сооронбай Шарипович убагында бир да жетекчи уктаган эмес. Рахмат. Ал эми башка бир катар өлкөлөрдө жыйын учурунда уктап калган чиновниктер катуу жазага тартылып жүрүшөт. Ал эмес кээ бир мамлекеттерде уйкучу, жогорку чиндүү атка минер экенине карабастан атууга өкүм кылынганы да белгилүү. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.